Кимдегин даваттын жабылышына себеп болуп калса, бул биздин эл катары, улут катары жоголуп кетишибизге салымын кошкон болот. Biz жоголойн деп калганбыз, аракты орустан көчүп калганбыз. Кыздарыбыз орустан жылагач болуп калган ушул дават себеп болуп, биз кичине мусулман болуп атабыз. Азыр бирден бетер сурап чыга турган болсок, дават аркылуу мешитке келип калган десек, мешиттин 90% ишке чыгып кетип калышы мүмкүн. 10% молдонун баласы мадрасада окуп калган, окуп калганда атасы молдо болуп, же болбосо көз ачылып кетип, жиңгирип кетип, анан кой эптеп адам бол деп медресеге берип койгон болбосо, 90% дават менен келгенсиң. Жандай эмеспи? Даватты жаман көрүп жүргөндөр өздөрү дават менен келген бир убакта. Бирөө эшигин такаткан бар ошентип. Ошого дуа азыр ушундай бир мыйзамдар кабыл алган атышат. Даватта гаш деген башканы тоскону дуа кылгыла иншалла. Бул жакшы нерсе. Туура даватчылардын атына жабынып алып, жамандар да кирип кетет кээде. Аны бизде пүрүбө жок, мынтип карам, тут билинип кала турган. Ошон үчүн бирден алым кош керек ошол себептен. Ошого атайын курс ачканбыз. Окуп, диплом алсаң атайын. Жамаат чыга берсин, бирөө ушундай кошулсын сөзсүз түрдө. Эмне үчүн илим жок жерде армияга болуп кетип чыкты маалар. Ошон үчүн кошулсын деген ошо айтканбыз ошол себептен.